Улуттук гвардияда кызмат өтөө ар бир бой жеткен уландын кыялы экени талашсыз. Бирок бул жакта ар бир эле жигит кызмат кыла албайт. Анткени улуттук гвардия мамлекеттин көзгүсү, Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн ажырагыс бөлүгү болуп эсептелгендиктен аскерлерди тандап алуу талабы дагы өтө жогору. Улуттук гвардиянын катарына кабыл алынган аскерлердин бою 180 сантиметрден кем эмес. Өң келбети келишимдүү, ден соолугу чың болушу кажет. Ошентип улуттук гвардиянын 10-126 ардак кароолуу ротасы жана 10-127 аскер бөлүгүнүн өздүк курамы дагы 80 бала менен толукталды. Бир жылдык кызмат өтөөгө киришүү алдында жаш жоокерлер ата-энелеринин, командирлеринин, окутуучуларынын, ардагерлердин алдында Кыргызстандын көз карандысыздыгын сактоого, ата мекенди, эл журтту коргоого ант беришти. Кыргызстан элине, ата журтка ак ниетимден салтанаттуу ант берем. Кыргыз мамлекетинин эркиндигин жана көз каранды эместигин коргоо үчүн бар күчүмдү, керек болсо өмүрүмдү да аябоого ант берем. Кыргыз Республикасы Конституциясына жана мыйзамдардын бир сактоого, аскер устаттын жол жоболордун талаптарын командирлер жана аскер башчыларын буйруктарын Кыргыз элине Кызмат мекемге ак ниеттүү салтанаттуу ант берем. Кыргыз мамлекетинин эркиндиги. жаш жоокерлер, сиздерди аскердик алууңуздар менен аскер бөлүктүн өздүк курамы жаш жоокерлерге толукташы менен куттуктаймын. Ант берген жоокерлерди генералдар, командирлер, кол башчылар, улуттук гвардиянын ардагерлери жана ата-энелер куттукташып, аларды берген антын бузбоого, мекенди көздүн карегиндей сактоого чың дилинен кызмат кылууга чакырышты. Азыркы ант берген жаш жоокерлердин арасында аскердик антын бузуп, мекенге чыккынчылык кылуу болбойт деген ишеничтемин. Мекендин коопсуздугу, эркиндиги мындан ары сиздердин колуңуздарда. Ант берүү бул бир жылдык эмес. Ант берүү өмүр бою. Өмүрү өткүчө ошол жигит мекенин сактап, мекенде кызмат кылуу болот. Мына ата-энелер турат. Мен дагы ата-эне катары улум ант берип атканда улум гана эмес, мен сүрдөп кеттим. Бул сыймык. Мен аябай сыймыктанып атам. Себеп дегенде биздин учурубузда армияда кызмат кылганда ата-энебиз барып жаныбызда тура алган эмес. Ал мезгилде Советтер Союзу аябай чоң. Мен сыймыктанам, жалпы ата-энелердей эле мен да улум мамлекетке, элине, жерине татыктуу кызмат кылат деп. Бардык жаш жоокерлерге ийгилик каалайм. Жоокерлерди жалпы ата-энелердин атынан куттуктаган Акматбек Келдибеков улуттук гвардия Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн күзгүсү экенин айтып, атайын арнап алган белегин тартуулады. Себеп дегенде Наз гвардия бул биздин куралдуу күчтөрдүн эң урматтуу, эң бийиги, биздин зеркало десем да болот. Себеби чет өлкөдөн кандай гана конок келбесин, биринчи сиздер тосуп аласыздар. Ошол смысл менен алдым, ушундай бийик болуп жүрө бериңиздер. Жарпы ата-эненин атынан. Улуттук гвардияда кызмат кылуу ардактуу да. Анткени бүт чет элден келген жогорку даражадагы коноктордун баарын тосуу, аларды узатуу, андан тышкары протоколдук, ритуалдык бүт мааракелерди Бишкек шаарында гана эмес, бүткүл республиканын аймагында өткөрөбүз. Бой жеткен уулдарынын аскерге киргенине, ант бергенине катышкан ата-энелердин кубанычында чек жок. Кыргызстандын ар жагынан келген жаш жоокерлер ушул берген антына бекем турат. Жана биз ушу Кыргызстанды такай жакшы сыймыктанып коргой алат дейм. Кыргызстанда белгилүү адамдардын, айрыкча саясатчы же бийлик өкүлдөрүнүн балдарынын армияга барып, карапайым элдин балдарындай кызмат өтөгөнүн күндө эле көрө бербейсиң. Бирок Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Акматбек Келдибеков баласы Нурсултандын армияда кызмат өтөөсү ал үчүн сыймык экенин, бул бир эле баласынын эмес, өзүнүн дагы чечими болгонун айтат. Эр жигит биз эми армияга баргандагы, барбагандагы ата мекенибизди коргоо үчүн ар дайым даяр турушубуз керек. Ошон үчүн мен үчүн чоң майрам. В детстве я мечтал, где-то в лет, когда мне было 12-13 лет, я мечтал служить, но я не думал, что я попаду в Национальную гвардию, так как у меня рост метр 80, а здесь выше нужно.
Но, тем не менее, если есть цель, ее можно добиться. Главное идти, и должно быть видение, куда ты идешь. Белгилей кетсек, улуттук гвардиянын катарына кошулган бул жоокерлер 1 жыл кызмат өтөшөт. Жогорку билими бар уландар 11 айдан кийин 1 айлык окууга барып, ал жактан лейтенант наамына ээ болуп келишет. Ал эми калган аскерлерге мыкты жоокер, сержант, эфрейтор деген наамдар ыйгарылат. Анархан Алтымыш, Онурбек Жеңишбек уулу, Нур Ньюс, Бишкек.